Эгерде телефонуңуздарда ушундай ошибка чыгып калган болсо, анын эч кандай коркуунун кереги жок. Бул вирус эмес. Жөн гана Google'дун не то обновление болуп калганы. Mi телефондордо бул мындай болуп чыгып калат ошибка. А бир аз эскирээк Samsung'дарда мындай болуп закрыть о приложение дегени жок чыгат. А мындай жаңыраак Samsung'дарда о приложение дегени бар чыгат. Эгерде ушинтип чыгып калган болсо, ошол ошибка чыкканда телефондон о приложение дегенди басабыз. Мына ошибка мындай чыгып атса. О приложение дегенди басабыз. Эгер жанагындай эскирээк Samsung болуп о приложение деген жок болсо, настройкага кирип, настройкадан приложение дегенге киребиз дагы. Приложениеден Google'ду табабыз. Google'ду таап туруп, жөн гана обновлениясын удаление кылып коебуз. Мына о приложение чыкканда мындай Google'дун менюсу чыгат. Жогоруда турган 3 точканы басабыз дагы удалить обновление кылабыз. Болду. Телефондун ошибкасы жоголот. Бул телефондо ошо Google ушундай не то обновление болуп калганда ушундай ошибка болуп турат. Бул эч кандай вирус деп ойлоонун кереги жок. Бул вирус эмес. Бул жөн гана Google'дун өзүнүн ошибкасы. Ошо достор, буну эч кандай оңдоонун бир мындай кыйын жери жок. Болгону ошо приложенияга кирип, приложениеден Google'ду издейсиз дагы, издеп таап туруп, удалить обновление кылып коесуздар. Болду. Ошибка жоголот. Эгерде видео сиздерге пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө каналга катталып, лайк басууну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Уюлдук телефонуңуз блоктонуп калдыбы? Эмне кылууну билбей турасызбы? Уюлдук телефонду ачууда профессионал болууну каалайсызбы? Анда биздин YouTube каналга катталыңыз.